Былтыркы жылы Ош шаардык мэриясы жалпы 220 орундуу 2 бала бакчанын курулушун баштап, үнөмдөлгөн каражатка дагы 2 бала бакчанын пайдубалын тургузуп, учурда иш кызуу жүрүп жатат. Ал эми Амир Темур аймактык кеңешиндеги бала бакчанын курулуш иши толук бүткөрүлүп, ушул айдын аягында пайдаланууга берилет. Жапалак айыл аймагында жалпысынан 31.624 калк жашайт. Көп жылдар бою бала бакча тартыш болуп, Арек айылынын жаш жеткинчектери коңшу айылдарга каттап турушкан. Кала башчысы Таалайбек Сарбашев эл менен жолугуу учурунда бул маселе көтөрүлүп колдоого алынган. 2019 жылдын октябрь айында заманбап жаңы 120 орундуу бала бакчанын пайдубалы башталып, бүгүнкү күндө 40% бүткөрүлдү. Курулуш үчүн жергиликтүү бюджеттен 23 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Долбоордо 2 кабаттуу бакчадан тышкары атайын эс алуучу жайы балдар үчүн аянттарда каралган. Мектепке чейинки мекеме сентябрь айында пайдаланууга берилет. Кудай буйрса 2020 сентябрь айына тапшырганга аракет жасайбыз. Кудай буйрса бар жогу ошол берилген нормада проект боюнча жасап жатабыз. Курулуш материалдары бар жогу сапаттуу, сертификаттар менен барын ошол сертификаттар менен алганбыз. Кудай буйрса сапаттуу бардык талаптарга жооп берет. Шаар тургундарын пикирин эске алуу менен бирге Курманжандатка муниципалдык аймактык кеңешинде 120 орундуу бала бакчанын пайдубалы төптөлүп, учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. 2 кабаттан турган жаш жеткинчектердин уясында бардык шарттар каралып, заман талабына ылайык сапаттуу материалдар менен бүткөрүлүүдө. Шаар мэри социалдык объектилердин курулушун өзгөчө көзөмөл менен текшерип жатат. Сунушмен мэрибиз ошону экономиялык акчада куруп беребиз деген сөздөрүбүз бар да. Кээ бир бала бакчага кечээки акыркы коллега да ушундай мага тапшырма берди. Гороном менен биргеликте капиталдык ремонт өтө турган 2 бала бакчаны дагы ошо планга киргизип, ошо капиталдык ремонттон өткөзөбүз деп азыр Горондон бизге мындай сунушталат. Мына ошо 2 бакчаны карап алсак, аларды баягы долбоорун карап, сметасын түзүп, алар дагы капиталдык. Жылдагына караганда быйылкы жылы ошо шаардык бюджетибизден же болбосо жергиликтүү бюджеттен быйылкы жылы капиталдык курулушка ошо көбүрөөк акча бөлдү. Курулуштар балдарды коргоо жылына. Амир Темур аймактык кеңешиндеги дагы бир бала бакчанын курулушу бүткөрүлүп, ушул айдын аягында пайдаланууга берилет. Жаш жеткинчектердин билим уясы өзгөчө сапат менен курулуп, керектүү материалдар атайын Ор Иса өлкөсүнөн алынып келинген. Тендердик баасы 23 миллион 699 миң сомду түзүп, ички жасалгасы эмеректери коюлуп жатат. 100 орундуу бала бакчанын пайдаланууга берилүүсүн аймактык тургундар чыдамсыздык менен күтүүдө. Азыркы учурда биз аяктоо иштерине өтүп калдык. Буйруса ушул жылдын ушул айдын аягына берели деген пландарыбыз бар. Буйруса бул азыркы бул курулуп аткан ушу балдар бакча бул абдан сапат жагынан бардык талаптарга жооп берет. Бунун ичиндеги жыгач полдору Россиядан келди, арматуралар Россиядан келди. Аябай сапатка жооп берет. Азыркы заман талабына жооп бере турган ушул садиктердин бири балдар бакча. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин көпчүлүк бөлүгү социалдык объектилердин курулушуна жана оңдоп түзөө иштерине каралган. Айрыкча бала бакча, мектеп атайын балдардын окутуу борборлоруна басым жасалат. Балдарды коргоо жылына карата жергиликтүү бийлик 3 бала бакчанын курулушун жергиликтүү казынага киргизген. Калк жыш жайгашкан кичи райондор быйыл мектепке чейинки билим берүү мекемеси менен толук камсыз болот. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.